Мына жерде 894 миң сом акча. Hyundai Kona буюрса мына Гүлмир эже. Бул жерде бизге офиске жакын жерде жашайт экен, иштейт экен буюрса туугандар. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн буюрса 16 апрель 4-ай 25-жыл. Бишкек убактысы түшкү саат 12 болуп калды. Биз адаттагыдай жумуштабыз. Көптөн бери биз ушул сыяктуу шортска видеону тартпай, группаларга чыгарбай, мындай ушундай нерселер болуп кетти. Келе бересиздер. Кадимкидей адаттагыдай иштеп атабыз. Эртең менен саат 9-дан кечки 7-8-ге чейин. Буюрса онлайн аукцион. Кимге кандай автоунаа керек болсо, пожалуйста, эч кандай ортомчусуз биз аркылуу алсаңыздар болот. Кореяда болуп аткан аукцион мына Бишкекте эле. Депозит которгондор бар, акчасын берип аткандар бар. Эжекебизге Алла разы болсун. Кече келди, тарс 10 мүнөттө шытыр чечим чыгарып койду. Анан мен баягы эркектердин намысына көп тием го. Анча-мынча биздин мырзаларга караганда эми бир 10, 20, бир 10-15тен бир клиент ушу аял кишилер болуп калат. Тарс келет, 5-10 мүнөттө чечимди чыгарат, тарс алып кетет да. Анан анча-мынча биздин мырзалар бар. Бир жума, 10 күн, 20 күн кишини эзип туруп, аягында мына жерге калтырып койгон депозитин көтөрүп кетет. Мен ойлондум, башка иш кыла турган болдум, же машина албай турган болдум деп. Ошон үчүн эркек адам эми бул мырзаларга тиешелүү, бир аз мындай тарс-турс шыр жүрүш керек да. Эми баягы бул нерсе көбүңүздөргө жакпашы мүмкүн, бир эксперимент кылып көрүш керек. Канчалык баягындай ичи тарлык кылып кыжың боло берген сайын ишибиз жүрүшпөйт. Ошон үчүн тарс-турс фык ишти кыла бериш керек туугандар. Баары Алланын колунда. Аллага тобокел кылып, мисалы мынол деле риск. Бул эжекебизге делечи. Туурабы? Баарыңыздарга машина алдырып берүү риск. Мисалы бизге деле риск. Бул жашоодо риск кылбасаң, мындай айтканда иш кетпейт, мындай жашоо кетпейт да. Биз болгону эми момундай договорду берип атабыз да. Эми Кудай сактасын, эми бул деле риск да. Мынча акчаны ишенип бериш өзү азыр бир тууган ишенбей калган заманда. Мисалы көптөрдү көрүп атабыз. Карапайым элди эмес, мындай аттуу баштуу эле кишилерди алдап кетип атат. Мына биз деле өзүбүз алданган учурлар болуп атты. До сих пор биз деле ошол бир миллионго жакын акчабызды ала албай жүргөн, мына азыр ошондой акыбалда деле жүрөбүз. Бирок эми ар ким кылган ишине карата, сүйлөгөн сөзүнө карата өзүңүздөр тандоо кылып, кимден алдырсаңыздар дагы машинеге түшүнүгү жакшы балдардан алдырсаңыздар адашпайсыздар. Гүлмир эже, рахмат.